Илья Азандаш эң алгач кыргыз эстрадасына 2007-жылы кечикпе аттуу ыры менен сахнага чыккан. Бирок эл оозуна кыргыз жери ыры менен таанылган. Ал кездеги жаш, чачы узун, арык чырай Илья Азандаш болгону 19 гана жашта болчу. Андан бери кимди сүйөсүң, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар, Айжамал, айылым жана башка ырларды аткарып эл назарында. Андан бери 11 жыл өтүп, учурда үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Дал ушул жогоруда көрүп өткөн биздин Илья Азандаш байкебиз азыр бир кыздын атасы деп айттык. Дал ушул кыздын азыр жаңы гана бала бакчага таштап келе жаткан, ошондой эле биздин студиябызга жарк этип кирип келген Илья Азандаш байкебиз. Саламатсызбы? Рахмат кутмандыгыңыздар менен. Кош келиңиз студиябызга. Чоң рахмат бардыгыңыздарга салам. Жумушуңуздар бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Айтканыңыз келсин. Анан бир кыздын атасы деп айтпадыкпы Ильяз мырза? Кыздын эми баягы эркек баланы ата тарбиялайт. Белгилүү нерсе да, бирок кызды тарбиялаган кандай экен? Негизи тарбия жагына апасы көбүрөөк катышат болуш керек, себеп дегенде мен ушу эртең менен турам, кечинде келем, келсем уктап аткан болот. Жанакы ата тарбиялайт баланын эле эне тарбиялайт. Бизди өзүмчө билгенде мен апам тарбиялаганда, атам себеп дегенде жумуш тияк бияк болуп жүрүп эле апабыздын колунда өсүп калды. Ошон үчүн эне эле тарбиялайт болуш керек бардыгын. Жакшы. Азыр жогоруда эле баягы сюжетти көрүп өттүк. Сиздин болсо чачыңыз узун, жаш кезиңиз мындай бир оттой болуп учуп турган мезгилиңиз экен. Ырларда дагы, клиптерде дагы ушинтип, монтип образда кирип. Ошолдогу ушул сюжеттеги Илья Азандаш менен азыркы Илья Азандаштын айырмасы кандай болуп калды? Эми азыр жигит туруктуу, ой токтолгон, үй бүлөлүү, жашоону алдыга кадам таштап ойлонуп алган. Ал кезде бардыгына баары бир болчу. Эптеп эле ырдаш керек, чыгыш керек. Ал кезде акча да кереги жок болчу да. Мындай чыгармачылыкта да чыгыш үчүн да көп акча талап болгон эмес. Азыркы учурда чоң глобалдуу проблема ошол акча болуп калат. Ал кезде акча кереги жок болчу. Колуңда талант болсо, жакшы бир байкелерди таап ырдай берсең, бар убак болчу да. Эң алгачкы клип тартканда, мына сиздин биринчи клиптериңизди көрүп атабыз да, Ильяс мырза. Анан биринчи клип тартканда кандай сезимдер болду эле? Биринчи өзүңүздүн клибиңизди экрандан көргөндө? Менки аябай жатталып калган ушу эң биринчи жолу ырым. Мен эми мурун Караколдо ырдап жүргөм, ал жакта радиолордон кеткен. Анан ушул Бишкекке келем, анан Бишкектен биринчи жолу радиодон ырым кеткенде мындай маршруткада кетип барат. Кимге айта бербейм, бу менмин да айта алып тура калбай, жылына калып эмне кылыш керек болупчу. Анан телефондон чалып, мен ырдап атам, радиого койсоң депчи, мындай аябай башкача сезимде отто. Газетага чыкканда ар бир газетаны чогултуп, ар бир чыккан радиодо үнүмдөрүмдү соткага балким тартып, диктофонго жазып, анан ушундай аябай күйүп турган маал болчу экен да. Ошол маршруткадан туруп эле бу андай күндөр деле болгон, андай күндөрдө айтып жиберген, конокто отурганда, бу мен ырдап атпайм, мен ырымды кое атышпай радиодон депчи. Андай деле болгон. Жакшы. Эми чыгармачылыкта мына 10 жылдан ашып калыптыр Ильяс байке. Эмнени мисалы артыкчылык жактарын, анан билбейм, сизге жакпаган жактарын айта аласызбы ушул багыттын? Сиз жүргөн. Артыкчылык жактары бул элдер бардыгы сени тааныйт, сени угат, көп жерден жеңилдетүү болот. Ошол эле балким майы кызматкерлери менен кезип калсаң, ырчы экен деп коер кон. Анан ор жакталы бул көп убакытты талап кылат. Анан ар бир ырыңга мээнет коюп жазсаң, атына жаман жазып коюшу мүмкүн. Анан өзүңдү дагы мындай жеңил жүрө албай каласың. Сенин кенеңчилигиң бир жакка кетип калат да, эл менен. Элди баары карайт, сен туура эмес кылсаң сени карайт. Ошондуктан мындай эркин боло албай каласың да, көчөдө да кенең жүрө албай каласың. Мен азырынча мындай кээде акчам жок калганда маршрутка менен эле коомдук транспорт менен жүргүм келет, аябай. Тияка бияка эми көп акча коротпойм деп, анан айла жок, арга жок, анан такси менен же өзүң машинең менен жүрүш керек болуп калат да. Ошол маршруткага түшүүнү каалайм. Сиз түшүп көрбөйсүзбү Ильяс байке, кандай болор экен? Бир троллейбуска түшүп көрүңүзчү. Бир жолу такси күткөм, машинамды оңдотуп аткамдан, анан техниканы алып келе коюш үчүн такси чакырсам, такси 1 саат бою келбей туруп алгандан, анан ошондо өтүп бараткан эле маршрутканы тосуп турдум, отуруп алгам. Кудай бергенге чейин. Эмне болот экен? Тескери калып туруп машинанын артына туруп алганбыз, анан антсе деп эле болбой таанылып калып, анан аягында бир 2-3 киши менен сүрөткө түшүп анан түшкөн да. Жакшы. Азыр автограф алышабы элдер? Азыр автограф деген жок, азыр селфи деген болуп калган. Азыр селфи, автографтын ордуна, автограф берген учурлар, анда кандай эле ошол кезде күйөрман кыздар? Ушу чыгармачылык жаңы баштап атканда мындай аябай бир башкача болчу да. Андай элдер спорт ордосуна жык толуп,
ырчыны көргөндө кыйкырышып чаңырган ошондой башкача күйөрман болушар эле. Азыркы учурда азыр андай эмес, азыр интернет деген бар, аябай доступныйбыз анан мындай бул ырчы турбайбы деп деле көчөдөн өтүп кетип коюш мүмкүн. Ал азыр Интернеттен, Инстаграмдын Ильяс мырза бир минус жагы ушул болсо керек да. Эмне жашооңдо эмне болуп атканын баарын көрсөтөсүң. Баары элдин көз алдында, анан элге кызың деле жок болуп калат деген коркунуч барбы? Жок, андан деле эмес болуш керек. Россияда деле Инстаграмда чыгарып жүргөн ырчылар азыркыга чейин эле жылдыз. Бул населенияден болуш керек. Биз азбыз да. Болгону 6 миллион калппыз, анан 6 миллион жарым тияктан, ошондуктан анын жарым эле ырчылар да, анан ошондуктан азыр таң калыштуу нерсе эмес да. Бүгүнкү күндө Чакмарал баягы казак ырчыларын карап көрсөк деле, баягы Россияга чейин чыгып, атагы бир аз аябай мындай таанылып баратат. Анан биздин Кыргызстандан дагы ошентип бир башка жака чыгайын деген ойлор барбы сизде? Негизи ал жагынан аларга жардам бар. Өзүңүздөр билгендей эле Арман деген байкелер, ошо Муз ТВ, ушул радиодо иштегендери казак жигиттери, казак немелер да. Анан аябай неме улутчул болушат да, булар өзлөрүнүн тарта. Анан биз деле Казакстанга чыгалы деп телевидениясына, радиосуна барганда бизди кыргызча ырчыларды такыр жолотушпайт. Биз бул жактан телевидение, радио ачып берип коет атпайбызбы? Казак ырчыларга келгиле, клиптериңерди бергиле. Ал жакта андай жок. Аяка бардыңбы казакчарда казакмын деп айт, даже кыргызмын деп айтканга болбойт. Ошол эле Марсель байкелер бар. Эмнеге? Национализм аябай күчтүү да, аяктан жолотпойт. Аяктан кыргыздарды жолотпойт. Казакчарда, казакчарыңды алып кел, казакмын деп айт, анан ырдайсың. Ошол эле жанакы М-бенд ырдап жүргөн Анатолий Цой, МКД деле ырдап жүргөн Бишкектеги эле бала, азыр автобиографиясын карасаңар, Алматадан деп жазылып жүрөт. Болбосо Бишкектен. Болбосо Бишкекте окуп, Бишкекте университетте окуп, бияктан кеткен. Анан Алматаданмын, казакмын деп айтып жүрөт. Ошо андай аяк жакта ал нерсе аябай катуу. Жакшы. Ильяс байке, биз сизге бир оюн даярдап койгонбуз. Албетте баягы ырчылык чөйрөдө жүргөндөн кийин, шоу бизнесте жүргөндөн кийин актердук шеберчилик дагы болуш керек. Мыкты ырчыларда турабы? Болуш керек да турабы? Актер болуш керек. Актер болбош керек, себеп деген актер эмеспиз да, бирок жанакы харизма болуш керек. Харизма болуш керек, ооба, сөзсүз түрдө. Азыр дал ошол сиздин харизмаңызды текшере турган бизде оюн бар. Азыр экрандан смайликтер баягы быйтыкчалар чыгат. Ар кандай баягы түрдөгү, кээ бирөө күлүп турган болот, кээ бирөө ыйлап турган. Кантип турса, дал ошондой кылып туруп ырдашыңыз керек. Сиз бир чарманы ырдайсыз, кандай смайлик чыкса, дал ошондой кылып туруп аткарасыз. Эми бетиңизди өзгөртүшүңүз керек болот. Бетиңизди өзгөртөсүз. Мимика, анда баштадык. Сүрөттөр дагы бар. Кайсыл быйтыкчадан баштайбыз? Кайсыларды ырдап беребиз? Бул жини келген. Кеттик, ырдайбыз. Таң алдында таттым махаббат. Экинчи. Улады. Толкулуулан каратат. Дал ошондо күлөп канатың. Кийгениңди аппак халатың. Болду? Жок. Ою куйта кайкыйт, ою куйта кайкыйт, ою куйта кайкыйт, ак чардак. Кийинки. Көргөнгө көзүм зар деген ырыш керек эле. Кийинки. Ырдай бересиз. Мен сени чин эле сүйөм, махаббатым. Бул жерде баягы бир. Өзүңүз чармаңызды ырдай бериңиз. I'll be back деген болот да. Жакшы. Дагы бар, сүрөттөр бар. İzdeyim seni arasından ellerdim. Кетти. En bir kan Бали. gülzarından жерlerдин. Капалуу. Sen alamga kaygırtuğa jaralsаң быйтыкча. Мен аламга, мен аламга. Кеттик. Dayım seni yüzde üçün kelgenmin. Керемет, кол чабуулар. Дагы бар. Бул ким эле? Эмне кылып атат? Тарынып олтурат. Тарынып калган гориллага, Мен сага тарынгым келет. Мен сага тарынгым келет. Мен сени сагынгым келет. Не дейін? Жакшы.
жакшы дейм солуктар. Чоң рахмат. Керемет. Эми актерлордон кем калышпайт экен сиздин айтканда. Негизи клиптерге тартылганда Ильяс мырза ушундай бир талап кылышат го, клип мейкерлер, режиссерлор ошол талаптарды жакшы эле аткарасызбы негизи? Кыйынчылык жокпу клип тартууда? Кыйынчылык бар, себеп дегенде мен өзүмдү актер катары такыр көрө алган жокмун. Өзүм да сырттан ойногонум өзүмө жакпайт, ошондуктан азыр жанакы клиптеримде өзүңүздөр байкасаңар ар дайым актерлорду ойнотом да. Себеп дегенде жанагы ким сойсо да касапчы сойсун дейт го. Малды ким сойсо да. Бирок сиздин харизмаңыз аябай күчтүү экен. Бардык быйткачалардын болгон уй албаган сезим бар, бирок эме жагынан, актерлук жагынан көп ойното албайм да. Ишендире албайм да элди. Демек кинода сизди ушулар кинолордо деле тартылып атышпайбы азыр? Мен ошо чакырса Чаксат барбайсыз демек, э? Сиз эгер ырчы болбой калсаңыз ким болмоксуз? Куручу болмокмун. Куручу болмоксуз, э? Юрист болмокмун. Устасызбы сиз? Дипломдо. Ошол жагы колуман келет да. Устачылык өнөр бар, э? Нерселер жасай алам, кирпич таза алам, раствор жасай алам дегендей. Анан экинчи образованием ушул юридикалык академия бүткөм, балким юрист болмокмун. Биринчи билимиңиз куручу? Жок, биринчи билим музыкалык эле. Музыкалык. Анан негизи өзүмдү куручу катары аябай көрөм да, мындай бир нерсе салганда аябай жакшы көрөм. Ырчылыкты таштай аласызбы? Кереги тийсе. Бул эми калды окшойт түбөлүк эле. Себеп дегенде бул биякта жашайт экенде мен ортодон таштап көргөм. 2 жыл чыгармачылыктан кетип, башка жумуш кылып, бирок болбойт экен да, баары ырдай бериш керек болуп калат экен. Жакшы. Азыр бүгүнкү күндө ошол шоу бизнесте баягы аябай көп бут тосуулар болот эмеспи? Негизи эле шоу бизнесте бут тосуулар, көрө албастыктар аягында көп болот. Анан сиз ошол нерсеге кандай туруштук бересиз деги эле? Мындай жаман сөздөр айтылат, жаман комментарийлер жазылат. Негизи колуман келгенди кыла берем, анан эми ортодо сөзсүз түрдө андайлар болуп атат. Анан азыр калп достор да көп. Азыр деле өзүңүздөр байкагандай Instagramга кирсең баары эле өзүнчө эле дос, бири-бири менен катыш, анан достору бар. Анан чыксаң эле ал киши жөнүндө бири-бирин жамандашып эле бири-бирине өтөт. Анан мен андайды каалабайм, ошондуктан балким досторум ушу келаткан эле классташтарым, группалаштарым ошол ойдон калган да, ошолор менен эле азыр үй бүлөлүк катыштамын. Анан чыгармачылыкта жетиштүү досум бар, анан дагы башкалар менен дос болоюн деп деле изденбейм. Бардыгы менен сыймын. Негизгиси Instagramда 100 канча миң? 141 миң катталуучусу бар Ильяс Андаштын. Сиздер да катталыңыздар, албетте бизге да катталууну унутпаңыздар. Анда Ильяс мырза, сизден бир сонун ыр болсун биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Эмне ырдап берсем? Ак чардак деген ырыңыз аябай жакшы. Жок, жаңырлардан ырдап берсем кызыктуу болот. Ушул Руслан деген досум бар. Ошол досумдун чыгармасы буюрса жакында жазылып атат. Мен сенден таза сүйүү ай күткөн элем. Берилип бир өзүңдү ай сүйчү элем. Азыр сен алыстасың, кол жеткиз багыттасың. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым деген чыгарма. Баракелде, эң сонун экен. Буюрса күтөбүз, клибин дагы күтөбүз. Жаңы ырларды жарата бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз сизге. Ал эми азыр болсо биз дал ушундай мыкты маанай менен таң маанай берүүсүн алдын көздөй улантабыз.